Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Баарыңыздарга Иса Машаяктын сүйүүсү менен салам айтам. Бүгүн биз сиздер менен Кудайга ишенип жашоо деген темада сөз кылабыз. Көпчүлүк адамдар Кудайдын бар экенине ишенет. Бирок Кудайга ишенип жашоо күнүмдүк жашоодо кандай болот? Бул көпчүлүгүнө алыс. Кудайдын сөзүнөн биз Иса Теңирге ишеним менен келген көптөгөн мисалдарды окуйбуз. Ага ишенип келгендер айыкканын, куткарылганын жана жашоолорунун өзгөрүлгөндүгүн көрөбүз. Бүгүн биз сиздер менен ошондой мисалдардын бир нечесин карайбыз. Анан өзүбүздүн жашообузда чынын эле ишенип жашоо иш жүзүндө кандай болду экен? Ошону ыйык жазуу негизинде карап көрөбүз. Адамдар ар түрдүү нерселерге ишенип жашайт. Акчага ишенип жашайт, күчүнө ишенип жашайт, бийлигине, кадыр баркына ишенип жашайт. Керек болсо жакын досторуна, туугандарына ишенип жашайт. Кээ бирөө өзүнүн жөндөмүнө ишенип жашайт. Ооба, бул нерселер ар бир адамдын жашоосунда болот, бирок Кудайга ишенип жашоо, анын айтканы боюнча ишенип жашоо бул кандай экендигин ыйык жазуу көрсөтөт. Ал эми өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмө ишенип жашоо бул ишеничтүү нерсе эмес. Анткени бир күнү менин ден соолугум бүтүп калышы мүмкүн. Бир күнү менин мүмкүнчүлүктөрүм чектелип калышы мүмкүн. Керек болсо акча колдун кири деген сыяктуу бир күнү менин акчам жок болуп калышы мүмкүн. Керек болсо бийлигимен ажырап калышы мүмкүн. Ушунчалык үмүттөнүп жүргөн туугандарыман ажырап калышы мүмкүн. Бирок бир гана бекем таяныч бул Кудай. Ага гана ишенип жашоо бул кепилдик. Бирок иш жүзүндө, күнүмдүк жашоодо кантип ишенип жашаш керек? Качан Иса Теңир жердеги жашоосунда ага көптөгөн адамдар келип, ага ишенгендиги жөнүндө айтканда, анын жашоолорунда эмне болгондугу жөнүндө биз ыйык жазуудан окуйбуз. Алгач Матайдын жакшы кабары 9-бөлүм 20-аяттан баштап окуйм. Ошол маалда 12 жылдан бери кан агуудан кыйналып жүргөн бир аял арт жагынан келип, Исанын кийиминин этегине колун тийгизди. Ал аял анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгып калам деп ойлогон эле. Иса артына бурулуп, аны көргөндө, "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды" деди. Аял ошол замат айыгып калды. Бул аял 12 жылдан бери кан агуу менен ооруп кыйналган аял болгон. Элестетип көрүңүзчү, эгерде биз 3 эле күн ооруп жаткан болсок, бул канчалык кыйын экендигин сезебиз. Бирок 12 жылдан бери ооруу деген сөз бул өтө оор дегенди билдирет. 12 жылдан бери кан агуу менен ооруган аял, ал дарыгерлерге баардык каражатын сарптаган, ал айыккысы келген, анын барбаган жери калган эмес. Бирок анын үмүтү дагы акталган эмес болчу. 12 жыл бою ал болгон күч аракетин жумшаган. Ал айыккысы келген. Балким ал кайсы бир дарыларды иче турган болсо, айыгасың деген сунуштарды укса керек. Балким баланчага барсаң, айыгасың деген кеңештерди укса керек. Бирок ал кандай гана аракет кылбасын, колундагы бүт мүлкүн дарыгерлерге жумшаган болчу. Бирок ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес. Анын үмүтү үзүлгөн. Анткени ал баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонгон. Бирок ал ооругандан ооруй берген. Бир күнү ал Иса жөнүндө укту. Бирок анын жүрөгүндө ишеним пайда болду. Анткени ал Исага келе электе эле, эгерде мен Исанын кийиминин этегине колумду тийгизсем эле айыгам деп ишенди. Ал алыстан келе электе эле, ал бара электе эле жүрөгүндө ал толук ишенди. Эгерде мен колумду тийгизсем эле айыгам деген ишенич аны Исага келүүгө түрткү берди. Ошондо ал акырын келди дагы Исанын аркасынан келип, Исанын кийимине, этегине колун тийгизди. Ал колун тийгизгенде, ал ошол замат айыгып калды. Ал өзүнүн айыкканын сезди. Ошондо Иса артына бурулуп, аны карады дагы. "Коркпо кызым, сенин ишенимиң куткарды. Сенин ишенимиң куткарды. Сен айыктың. Сен мага айыкканы келгенсиң. Бирок сенин ишенимиң куткарды." Демек, ишеним менен жашоо бул айыгууга алып келет. Биз башында айткандай, бул аялдын бара турган жери калбай калган. Анткени колундагы баардык мал мүлкүн айыгыш үчүн жумшаган эле. Акыркы үмүт Иса болчу.
Бирок Исага келиш үчүн ал Исага ишениш керек эле. Ар бир нерсе Кудайга карата ишеним менен кылыныш керек. Бул аял түшүндү. Бул Иса бардык кыла алат экендигин түшүндү. Анткени Иса көптөгөн ооруларды айыктырган. Бул аял угуп, чын эле мени Иса айыктыра алат деп келди дагы, ал ишеними боюнча айыкты. Анын үмүтү акталды. Эмне себептен ал айыкты, анткени анда ишеним бар болчу. Ишеним бул жөн гана ооба ошондой деп мойнуна алып кой эмес. Ишеним бул кыймыл аракет. Ишеним бул үмүттөнүү. Ишеним бул Кудайга таянуу. Исага болгон ишеним башка бардык үмүтүң түгөнүп калса да ал күч берет. Эгерде адам эч нерсеси калбай үмүтү түгөнүп, эмне кыларын билбей калганда дагы, эгерде ал жүрөгүндө Исага болгон ишеним менен келсе, ал Иса бардыгын кыла алат. Иса бул аялга айтып жатат: "Коркпо кызым, сенин ишенимиң куткарды." Демек ал балким Иса мени айыктыра алар, мүмкүн, кылып көрөйүн, барып көрөйүн деген ой менен келген жок. Ал толук ишеним менен, мен эгерде Исанын кийимин этегине колумду тийгизсем эле айыгам деди. Бул ишеним анын жүрөгүндө эле. Бул ишенимди андан эч ким тартып ала албайт. Анткени ишеним бул жүрөктө пайда болот. Ишенимди Кудай берет. Анткени ишеним бул Кудайдын белеги. Ишеними боюнча ал айыкты. Биз дагы башка окуяны окуйбуз. Матайдын жакшы кабары 8-бөлүм 5-аяттан баштап окуйм. Иса Капернаум шаарына келгенде, бир жүзбашы ага жакын келип: "Теңир, үйдө менин кулум катуу ооруп кыйналып жатат" деп андан жардам сурады. Ошондо Исага: "Мен барып аны айыктырамын" деди. Бирок жүзбашы мындай деди: "Теңир, үйүмө кирүүңө мен татыксызмын. Сен бир ооз сөз айтсаң эле менин кулум айыгат, анткени мен да бийлик астындагы адаммын. Бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алардын бирине кет десем кетет, дагы бирине кел десем келет, кулума муну кыл десем кылат." Муну угуп таң калган Иса өзүнүн артында келе жаткандарга мындай деди: "Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Израиль жеринен да мындай ишенимди таппадым. Силерге айтып коеюн. Чыгыш менен батыштан көптөр келип, асман патшачылыгында Ибрайым, Ыскак жана Жакып менен бирге болушат. Ал эми патшачылыктын уулдары сырттагы караңгылыкка ыргытылат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот." Анан Иса жүзбашыга: "Бара бер, сен ишенгендей болсун" деди. Кул ошол замат айыкты. Бул жүзбашы ким? Бул римдик аскер. Ал Римден Израиль жерине аскерлерди жетектеп туруш үчүн жиберилген адам эле. Анын ишеними бар болчу. Ал ошол жакта жашаган. Бирок ал өзүнүн кулуна дагы кайдыгер карабаган адам. Анткени анын кулу ооруп калганда, кулунун айыгышы үчүн ал Исаны үйүнө чакырды. Бирок ал Исаны үйүнө чакырганда, ал Исага татыксыз экендигин ал мындай сөздөр менен түшүндүрүп жатат. Ал айтат: "Мен дагы бийлик башындагы адаммын" дейт. "Мен алдымда дагы кулдарым бар" дейт. "Эгерде мен бирөөсүнө бир эле сөз айта турган болсом, алар мени угат" дейт. "Бар десем барат, кел десем келет" дейт. Иса: "Эгерде сен бир эле ооз кулуң айыксын деген эле сөз айтып койгон болсоң, анда менин кулум айыгат. Сен мүмкүн айыктырасың, балким айыктырасың, колуңан келсе айыктырасың" деген сөздөрдү айткан жок. Эгерде сен бир ооз сөз эле айтсаң, анда айыгат деп жатат. Бул ишеним болчу. Анткени бул жүзбашы Исанын ким экендигин билген экен. Ал түшүндү. Иса гана айыктыра алат. Ал айтып жатат: "Иса, сен менин үйүмө кирүүңө мен татыксызмын." Бийлик башындагы аскер башчы адам ал Исага карата айтып атат: "Сен менин үйүмө кирүүңө мен татыксызмын. Мен эч ким эмесмин сенин алдыңда. Сен менин үйүмдүн босогосун аттооңо мен уялып жатам. Сен менин үйүмө келбей эле, сен кулуң айыксын деген сөздү айта турган болсоң эле, менин кулум айыгат, мен буга ишенем" дейт. Демек, ишеним менен жашоо бул Кудайдын алдында өтө маанилүү. Ал Исадан ошол кулунун айыктыруусун суранды. Ал Исанын айыктыруусуна шектенген жок. Ал болгону Исанын үйүнө кабыл алууга өзүнүн татыксыз экендигин айтты.
Муну угуп таң калган Иса артында келе жаткандарга айтты: "Мен силерге чынды айтып коеюн. Мен мындай ишенимди таппадым. Мен мындай ишенген адам таппадым. Бул адам менин кыла тургандыгыма шектенген жок. Бул адам бекем ишенди. Бул адам мени урматтайт экен." Ишеним бул урматтоо. Бул адам Исаны ушунчалык урматтап жаткандыгын биз анын айтып жаткан сөзүнөн жана Исага карата кылып жаткан мамилесинен көрөбүз. Чыныгы ишеним ал керемет талап кылбайт. Чыныгы ишеним жөн гана Кудайдын кыла ала тургандыгына ишенет. Бул адамда жөн гана сен бардыгын кыла аласың деген Кудайдын кудуреттүүлүгүнө ишенип жатат. Ишеним менен жашоо ал Кудайды текшербейт. Ишеним менен жашоо ал Кудайдан талап кылбайт. Ишеним менен жашоо ал Кудайдын алдында болгону Кудайдын кудуреттүүлүгүн мойнуна алып, Кудай сен кыла аласың, эгерде сен кааласаң кыла аласың, эгерде сен эркиң болсо кыла аласың деп Кудайдын каалоосу менен, Кудайдын эрки менен эсептешет. Иса теңир айтып атат: "Мен мындай ишенимди таппадым." Исаны бул адамдын ишеними таң калтырып жатат. Бул чыныгы ишеним эле. Ишенимсиз Кудайга жагууга мүмкүн эмес. Биздин колубуздагы тапкан байлыгыбыз, биздин жөндөмдүүлүгүбүз, биздин күчүбүз Кудайдын алдында эч нерсе эмес. Өзүбүздүн ээ болгон мал мүлкүбүз менен, кадыр баркыбыз менен биз Кудайды таң калтыра албайбыз. Биз аны бир гана нерсе менен таң калтыра алабыз. Ага карата ишеним менен. Кудайга ишенүү бул болгону Кудайдын бардыгын кыла ала тургандыгын моюнга алуу. Кудай сен ошондойсуң деп кабыл алуу. Бул жүз башы ал ишенди. Ошондо биз окуйбуз: ошол замат анын кулу айыгып калды. Бул эмнени билдирет? Бул анын ишениминин жемиши, жыйынтыгында ишеним, анын ишеними аркылуу анын кулу айыгып калды. Чынында эле Кудайга ишеним менен жашоо бул керемет талап кылбастан Кудайдын кудуреттүү экендигине жөн гана ишенип жашоо, жөн гана Кудайдын улуулугун кабыл алуу бул чыныгы ишеним. Эгерде Кудай мага ушул нерселерди кылса, ошондо мен ишенем деп айтып жаткан болсо, анда бул ишеним эмес, бул Кудайдан талап кылуу. Биз Кудайдан талап кылгыдай кимбиз? Жөн гана сен кудуреттүүсүң, мен ошону кабыл алам, сен бардыгын кыла аласың деп айтуу бул чыныгы ишеним болуп эсептелет. Бир күнү дагы бир башка окуя болот. Бул жөнүндө Матайдын жакшы кабары 15-бөлүм 21-28 аяттар жана окуйм. Иса ал жерден чыгып, Тир жана Сидон аймактарына келди. Ошол аймактардан Канаандык бир аял чыгып, Исага: "Мага ырайым кылчы, Теңир дөөттүн уулу, кызым жин оорусунан катуу кыйналып жатат" деп кыйкырды. Бирок Иса аялга жооп берген жок. Ошондо шакирттери ага жакын келип, аркабыздан калбай кыйкырып келе жатат, аны кетирип жиберчи дешти. Иса болсо: "Мен Израиль элинин гана жоголгон койлоруна жиберилгем" деп жооп берди. Аял жакын келип, анын алдына чөгөлөп: "Теңир, мага жардам бере деп өтүндү. Исага: "Балдардын нанын тартып алып, иттерге ыргыткан жакшы эмес" деди. Аял ага: "Ооба ошондой, Теңир, бирок иттер да кожоюндарынын үстөлүнөн түшкөн күкүмдөрдү жешет эмеспи" деди. Иса аялга: "О аял, ишенимиң зор экен, тилегениңдей болсун" деп жооп берди. Ошондо анын кызы дароо айыгып калды. Бул аял ким? Бул аял Исадан кызынын ичинен жинди кууп чыгаруусын суранган бутпарас аял. Анын кызынын ичине жин кирген. Бул кыйналган аял. Бул аял чын эле жардамга муктаж аял. Ал Исага келди. Эмне себептен ал Исага келди? Анткени Иса канча деген адамдардын ичинен жиндерди кууп чыгарган болчу. Исанын гана колунан келет. Ал түшүнүп ишенип келди. Ал Кудайды тааныбаган элден болчу. Бирок ошого карабай ал Исага келди. Анын ишеними кантип көрүндү? Иса башындага жооп берген жок. Ал эми шакирттер болсо Исадан кетирип жиберчи дегендей Исага кайрылды. Бирок бул аялды токтото алган жок. Анткени ал жардам сурай берди. Анткени ал Иса гана анын кызынын ичине жинди кууп чыгара алысын ал ишенген болчу. Бирок Иса бул аялды сынагысы келди. Ал аялга айтты: "Балдардын нанын тартып алып, иттерге таштаган жакшы эмес" дейт. Эгерде түзмө түз ала турган болсок, бул аялды ушунчалык басым кандай
сөз сүйлөп атат. Ооба Иса эч кимди басынтпайт. Бирок ал аялдын ишеними чын эле ушундайбы? Ал чын эле өзүнүн кызы үчүн басынганга даярбы? Ал чын эле ишенип келдиби? Иса сынагысы келди. Бирок бул аялдын ушунчалык момундук менен, ушунчалык моюн сунуу менен жооп берип аткандыгына Иса таң калды. Ал аял айтты: "Ооба ошондой теңир. Бирок иттер да кожоюндарынын үстөлүнөн түшкөн күкүмдөрдү жешет эмеспи?" дейт. Иттер дагы столдон түшкөн күкүмдөрдөн курсагын тойгузат. Ошол столдун үстүнөн түшкөн тамак аш аркылуу деле иттер тамактанат да. Балким сенден деле бир арткан бир нерсе бардыр. Сенин жардамың бизге окшогон адамдарга деле жететтир. Ушул сөздөр Исаны таң калтырды. Ошондо Иса айтып атат: "О аял, ишенимиң зор экен. Ишенимиң улуу экен. Адамдар үчүн басынуу бул өтө кыйын. Адамдар үчүн басынтуу бул өтө оңой. Биз бирөөлөрдү оңой эле басынтып коебуз. Акылсыз, эч нерсеге жетпеген адам колуңан эчтеке келбейт экен. Мээң иштебейт экен. Койчу" деген толтура сөздөр менен биз адамдарды басынтабыз. Бирок басынып калуу бул өтө оор. Чыныгы Кудайга ишенген адам гана ал басына алат. Бул аял Исага чын эле ишенип келди. Ошондуктан ал басынууга даяр эле. Ал кызы үчүн, кызынын айыгышы үчүн ал басынууга даяр болчу. Эгерде ал ишенип келбегенде, анда ал Исага толтура сөздөрдү айтмак: "Мен сенден жардам сурап келсем, сен эмнеге мени итке салыштырасың? Башка жактан деле жардам келет" деген сөздөрдү айтмак. Бирок бул аял бир гана Иса гана жардам берет экендигин түшүндү дагы Исадан жардам сурап атат. "Ооба теңир ошондой. Ооба мен мойнума алам. Бирок иттер дагы кожоюндардын үстөлүнөн түшкөн күкүмдөрдү жешет эмеспи? Сенин ырайымың, сенин жардамың бизге деле артар. Мен үмүтүм бар. Мен ишенем" деген нерсе менен келген болчу. Ошондуктан бул аялдын жообу Исаны таң калтырды. Бул аялдын жообу Исаны таң калтырды. "О аял, ишенимиң зор экен. Ишенимиң зор экен. Тилегениңдей болсун" деп жооп берди. Ошондо биз окуйбуз: анын кызы дароо айыгып калды. Чыныгы ишеним жооп жок болуп жатса да ал ишенет. Чыныгы ишеним өжөрлүктө, тырышчаактыкта көрүнөт. Анын алдында толтура тоскоолдуктар болсо дагы ал эч нерсеге карабайт. Ал басыныш керек болуп калса дагы ал басынат. Анткени анын жүрөгүндө ишеним башкарат. Ошол ишеними аны басынганга күч берет. Чыныгы Кудайга ишенүү алдыдагы толтура тоскоолдуктарды басып өтөт. Анткени Исанын баардын кыла ала турган кудуреттүү экендигине бул аял ишенди. Ошон үчүн ал өзүнүн жеринен таштап Исага келди. Ошондо аралыктан эле Иса анын кызын айыктырып койду. Чыныгы ишеним ал өжөрлүктү көрсөтөт. Чыныгы ишеним тырышчаактыкты көрсөтөт. Чыныгы ишеним чыдамкайлыкты көрсөтөт. Чыныгы ишеним ал моюнсун алат, ал басына алат, бирок анын ишеними чоң жемиштерди алып келет. Чыныгы ишеним өзүнүн жакыны үчүн басынат. Чыныгы ишеним ал өзүнүн жакыны үчүн Кудайдын алдында тынымсыз сыйынып, Кудайдан жардам сураганга келе алат. Мына ишеним, Кудайдын алдында ишеним менен жашоо бул өтө маанилүү. Бир гана Кудайдан үмүттөнүү, Кудайга ишенип жашоо гана үмүтүңдү актайт. Көптөгөн нерселерге ишенип жашайбыз, бирок ал бир күнү болбосо бир күнү ишенимибизди жоготот. Анткени убактылуу, жердеги нерселердин бардыгы убактылуу өтүп кете турган нерселер. Бирок бир гана Кудайга ишенүү ал үмүтүңдү актайт. Анткени ал түбөлүктүү. Ыйык жазуудан Луканын жакшы кабары 5-бөлүм 17-аяттан баштап 26-аятка чейин биз дагы бир окуяны окуйбуз. Бир күнү Иса элди окутуп жатканда, ал жерде Галилеянын бардык айылгыштыктарынан, Жүйүт аймагынан жана Иерусалимден келген фарисейлер, мыйзам окутуучулар отурушкан. Теңирдин күчү оорулардын айыгысуу аркылуу көрүнүп жатты. Ошол учурда бир нече адам бир шал оорулууну төшөнчүсү менен алып келишти. Алар аны Исанын алдына жаткыруу үчүн үйгө киргизүүгө аракет кылышты. Бирок элдин көптүгүнөн алар аны үйгө киргизе албай, үйдүн төбөсүнө чыгып чатырды ачышты. Ошол жерден шал оорулуу адамды төшөнчүсү менен ортого Исанын алдына түшүрүштү. Иса алардын ишенимин көрүп ага: "Адам, сенин күнөөлөрүң кечирилди" деди. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер өз ара: "Кудайга акарат келтирген бул ким? Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат?" дешти. Иса болсо алардын оюн билип: "Эмне үчүн минтип ойлоп жатасыңар? Кайсынысын айтканың ой? Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби же ордуңан туруп бас дегенби?"
Бирок адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экендигин билишиңер үчүн деди да, шал оорлук адамга сага айтамын, ордуңан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар деди. Ал ошол замат көпчүлүктүн көз алдында ордунан турду да төшөгүн алып Кудайды даңктап үйүнө жөнөдү. Ошондо баары айраң таң калып Кудайды даңкташты. Үрөйлөрү учкан алар бүгүн биз кереметтүү иштерди көрдүк дешти. Бул окуяда шал оорлуунун досторунун ишенимин көрөбүз. Алар ошол досунун шал оорлуу досунун кыйналып жатканын көрүп, Иса гана айыктыра алат экендигин түшүндү дагы аны Исага алып келишти. Бирок Исага алып келсе, Иса отурган үйдө элдер көп экен. Ал жака кире албай койду. Топтошкон элдин көптүгүнөн алар кире алган жок, бирок бул тоскоолдук аларды токтото алган жок. Анткени алар ишенген болчу бир гана Иса досубуздун шал оорусунан айыктырат деп келишкен эле. Ишеним тоскоолдуктарда ал жол табат. Ишеним тоскоолдуктарды басып өтөт. Ишеним тоскоолдуктарды жеңип өтөт. Ошондо алар үйдүн үстүнө чыгышты дагы үйдүн чатырын ачышты. Анан досун Исага түшүрүштү. Алардын ишеними оозеки ишеним эмес болчу. Алардын ишеними иш менен коштолгон ишеним эле. Алардын ишеними активдүү болчу. Ошондуктан алар бул тоскоолдуктардан жеңилип калган жок. Ошондуктан алар ушул мүмкүн эмес жерде алар чыгы жолун табышты. Анткени алар үчүн досунун айыгуусу маанилүү эле. Башка досунун айыгуусу үчүн жол жок болчу. Бир гана Иса гана айыктыра алат. Чыныгы Кудайга болгон ишеним ал тапкыч болот. Ошондо алар үйдүн чатырын ачышты дагы Исага шал оорлуу досун түшүрүштү. Иса алардын ишенимин көрүп шал оорлуга айтты: "Уулум, сенин күнөөң кечирилди." Эмне себептен Иса "Уулум, сен айыктың" деген жок. Эң эле биринчи сенин күнөөлөрүң кечирилди деди. Анткени адам эң эле биринчи айыгыш үчүн анын күнөөлөрү кечириш керек эле. Иса эң башында адамдын жүрөгүн, адамдын жан дүйнөсүн айыктырат. Канча деген адамдар бар, жүрөгү жаралуу, депрессияга түшкөн, кыйналган, жашагысы келбей калган түрлүү адамдар бар. Иса үчүн адамдын жүрөгү, адамдын жан дүйнөсү маанилүү. Ошон үчүн Иса бул шал оорлуга айтып жатат: "Сенин күнөөлөрүң кечирилди." Ошондо жанында отурган адамдар Исага карата туура эмес ойлорду, туура эмес сөздөрдү сүйлөп башташты. "Сен Кудайга карат келтирип жатасың. Бир гана Кудайдан башка күнөөнү эч ким кечире албайт." Ооба, туура. Бирок Иса күнөөлөрдү кечирип жатпайбы? Иса сенин күнөөлөрүң буйруса кечирилет деген жок. Балким кечирилди деген жок. Кечирилиши мүмкүн деген жок. Иса айтып жатат: "Сенин күнөөң кечирилди" дейт. Иса бекем айтып атат. Иса толук айтып атат. Ал билип айтып атат. Ошондо адамдарда ушунчалык ар кандай ойлор пайда болду. Бирок Иса бул шал оорлуунун күнөөсүн кечиргендигин далилдеш үчүн ал мындай деди: "Кайсынысын айткан оңой? Күнөөлөрүң кечирилди деп айткан оңойбу же ордуңан туруп бас деп айткан оңойбу? Сен аны иш менен далилдебесең, аны айтып коюш оп-оңой эле. Бирок иш менен далилдеп айтыш бул өтө кыйын. Күнөөлөрдү кечирүүгө бийлигин бар экенин силер билишиңер үчүн ал шал оорлуга айтты: "Ордуңан тур дагы төшөгүңдү ал да бас" деди. Ал турду дагы басып жөнөдү. Бул далил болчу. Бул анын басып кеткени, анын айыккандыгы, анын күнөөлөрүнүн кечирилгендигинин белгиси эле. Ошондо элдер таң калды. Анткени алар түшүндү. Иса күнөөнү кечире алат. Бирок ошол шал оорлуунун достору эмнеге Исага алып келишти? Иса гана айыктыра алат экендигин түшүнгөн. Алар ишенген. Ошон үчүн алар эч шектенбестен, башка ойлорду ойлобостон досун алып келди дагы үйдүн чатырын ачып туруп Исага түшүрүштү. Алардын ишеними акталды. Биз дагы башка бир окуяны окуйбуз. Бул жөнүндө Луканын жакшы кабары 18-бөлүм 35-аяттан 43-аятка чейин окуйбуз. Иса Жерихо шаарына келе жатты. Жол боюнда бир сокур адам кайры сурап отурган эле. Өзүнүн жанынан көп кишилердин өтүп бара жатканын уккан ал эмне болуп жатат деп сурады. Ага Назареттик Иса өтүп бара жатат деп жооп беришти. Ошондо сокур адам: "Иса, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр" деп кыйкырды. Алдыда келе жаткандар анын унчукпай калуусун талап кылышты. Бирок ал: "Дөөттүн уулу, мага ырайым кылчы" деп мурункудан да катуу кыйкырды. Иса токтоп, аны өзүнө алып келүүнү буйруду. Сокур адам жакын келгенде Исандан
мен эмне кылышымды каалайсың деп сурады. Ал ага Теңир, менин көзүм көрсө экен деди. Ошондо Исага, көзүң көрсүн, сени ишенимиң куткарды деди. Ошол замат анын көздөрү көрө баштады. Ал Кудайды даңктап, Ыйсаны ээрчип жөнөдү. Муну көргөн бүт эл да Кудайды даңктады. Бул сокур адамдын аты Бартимей эле. Бул жер кошарына бара жаткандагы жол боюнда кайры сурап отурган адам болчу. Бул адамдын жашоосу кыйын эле. Анын көзү көрбөйт. Анын бир гана тилеги, бир гана үмүтү анын көзү көрүп калыш керек эле. Ал өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Анткени ал башка адамдын жетелөөсүнө муктаж. Бир күнү ал отурган жерден Ыйсанын өтүп бара жаткандыгын укту. Ал буга чейин Ыйсанын толтура кылган иштерин уккан. Ыйса гана куткарат, Ыйса гана менин көзүмдү ача алат деген ишеним бул Бартимейде бар экен. Ошондо ал болгон күчүн топтоду дагы кыйкыра баштады. Ыйса, мага жардам кыла көр. Мага райым кыла көр. Бирок анын жардам сурап аткандыгын уккан адамдар аны тыя баштады. Ага тоскоолдук кыла баштады. Аны унчукпай кал деп тыя башташты, бирок ага караган жок. Анткени анын жүрөгүндөгү Ыйсага карата болгон ишеним аны Ыйсага келүүгө түрткү берди. Ыйса эч качан адамдын эркине каршы бир нерсе кылбайт. Ал дайыма адамдын эрки менен эсептешет, адамдын каалоосу менен эсептешет. Эгерде адам каалабаса, Ыйса күчкө салбайт. Эмне кылышымды каалайсың? Ал менин көзүм көрсө экен. Ал эң негизги муктаждыгын айтты. Анын муктаждыгы, анын көзү сокур болчу, ал көрүүнү каалаган. Ошондо Ыйса сенин ишенимиң куткарды дейт. Чыныгы ишеним Ыйсаны бекем кайраттуулук менен издейт, суранат, чакырат. Аны эч бир нерсе токтото албайт. Аны адамдар унчукпай кал деп тыюу салса дагы аны токтото алган жок. Анткени бул адам үчүн адамдардын ою маанилүү эмес болчу. Бул адам үчүн Ыйсанын ою маанилүү эле. Ишеним менен жашоо бул көптөгөн кереметтерди көрсөтөт. Ишеним менен жашоо бул адамдын жашоосундагы көп көйгөйлөрдү чечкенге жардам берет. Ишеним менен жашоо бул кандай гана кыйынчылыктар болбосун, ошолорду өткөнгө жардам берет. Сен Кудайга ишенип атканда, жөн эле ишенем деп отура бербе. Сен иш аракет кыл. Сен бир жерде отурба, сен кыймыл аракет кыл, сен ишенимге жараша аракеттерди кыл. Чыныгы ишенген адам ал тырышчаак болот. Ыйсага ишеним менен келген адамдардын бир нерсеси жөнүндө сөз кылдык. Алар айыкты. Алар куткарылды. Алардын күнөөлөрү кечирилди. Кайсы бир адамдардын ишеними Ыйсаны таң калтырды. Кайсы адамдардын ишеними боюнча анын жакыны оорусунан айыкты. Кайсы адамдардын ишеними боюнча анын кулу, анын кызы айыкты. Ишеним менен жашоо бул эң сонун жашоо. Ишеним менен жашоо бул кубанычтуу жашоо. Бул жеңил жашоо. Анткени Кудайга ишенип жашаганда сенин жүгүңдү көтөргөнгө Кудай өзү жардам берет. Кудай сиздерге батасын берсин. Амин.